Келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барыбыз деп айтылат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Уламдан күндөн күнгө эртеңки күндү күтүп, эртеңки жашообузду кандай күн болот деп суроолуу, бир четинен мен бул нерсени аткарам деп бир нерселерди пландоо менен жашайт экенбиз. Мына ошол күндөрдүн бири бүгүн 20-декабрь күнгө шаршемби күнү. Сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Мен дагы бул күндү пландаган болчумун. Бул күндү күткөн болчумун. Сиздер менен көрүшөмүн деп пландаган болчумун. Мына ошол нерселердин баардыгы ишке ашып жатканыма мен дагы абдан кубанычтамын, урматтуу көрүүчүлөр. Таң эрте 8:00 тарта сиздер менен учурашып амандашып турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Жана чоң саламдарды айталы. Кутман таң, урматтуу Кыргызстан, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайы 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган масштабтуу лотереясын ойнотот. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Аз эле күндөр калды, ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, бул оңой жолду сиз тандаңыз дагы. Баалуу белектерге ээ болуңуз. Күнүмдүк белектер тапшырылганда жана 200 000 сомдук зер буюмду ким утуп алат болду экен? Балким биздин көрүүчүлөр арасында сиздер болуп калаттырсыз. Жакшыга үмүт кылып, кыялданууга сиз дагы кадам таштаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ийгиликтерди каалайбыз дейли. Пиала Голдтун чайын алыңыз, ичиңиз жана белек утуп алыңыз дейли. А биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, жыйынтык чыгара турган болсок, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп бизге биринчи туура жоопту жиберген көрүүчүбүз бар. 5504 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Азаматсыз дейли. Туура, бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы экен. Кийинки көрүүчүбүз дагы жазган 2323 менен бүткөн абонент күлгөнгө жакшы деп жазыптыр. Сиздики да туура болгону бир аз кечигип калдыңыз. Кийинкиси 0526 менен бүткөн абонент дагы жазган бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы деп жоопту жазыптыр. Азаматсыздар дейли. Таң атпай туруп алып, программаны көрүп, суроолорго жооп берип отурган активдүү көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу ысык саламдарды айтабыз жана биз менен бирге болуңуз. Аны эмесе, мен бул саатта ойнотулуучу кийинки суроону берейин, кийин биринчи туура жооп жазат болду экен. Биздин номерлерди эсиңиздерге салып өтөлү. 0508 400 100 номери аркылуу бизден WhatsApp'ка жооп жазасыздар. Ана эмесе, биздин кийинки сурообуз мындай. Жакшыга бир сөз, анан калганын улаңыздар. Жакшыга бир сөз, калганын улап жазыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде маанисин айта турган болсок, жакшы адамдарга бир сөз менен эле айтсаң жетет, түшүнөт деген сыяктуу. Ал эми кандай адамдарга кайра-кайра айтыш керек? Мына ушундай. Маанисин улап жазыңыздар, түшүнөт, баягы билген адамдар бар болуш керек. Билбеген болсоңуз, билгендерден сурап көрүңүзчү. Эгерде туура элек болсо ойготуңуз, эгерде жаныңызда жүрсө жолсо кимдир бирөөгө байланышка чыгып эле, мына ушул баягы башын айтсаңыз эле калганын улап берет. Ошондуктан алардан дагы жардам сурап көрүңүз жана албетте бизге жазып коюңуз дейли. Азыр болсо ашкана рубрикасы. Даамдуу тамактарды биз дагы сунуштайбыз. Барын өзүңүзгө жазып алыңыз, же болбосо эстеп калыңыз дегендей. Жаңы жылдык дастарконго сиз дагы жасап өзгөчө нерселерди көрсөткөнгө аракет кылыңыз дейли. Ал эми жаңы жылды урматтуу көрүүчүлөр, ар бир өлкөдө ар кандай тосушат экен, ар кандай салттар бар экен дегендей. Анан дагы негизи Кыргызстан ичинде бизде кандай салттар бар, мисалы жаңы жылга карата албетте үйгө
балатыны коебуз, жаңы жылдык дасторкон жазылат. Анан 12 келген убакытта ошол дасторкондогу бардык тамактарды жегенге аракет кылабыз, жакшы тилектерди айтабыз дегендей, эшикке чыгып, ар кандай жардыргычтарды жардырып, кичинекей балдардын көңүлүн алганга аракет кылабыз дегендей, бизде көбүнесе мына ушундай кайталанат. Ал эми дагы бир башка өлкөлөрдө, мисалы Шотландияда 1-январга өткөн түндө шотландтар жанына бир кесим таттуу нан, шарап жана бир дана таш көмүр алып, достор менен жакындардын үйлөрүн кыдырып чыгышат экен. Нан менен шарап токчулуктун, ал эми таш көмүр жылуулуктун белгиси деп, мына ушинтип майрамдашат экен 31-нен 1-ине караган түнү. Мына ушундай. Азыр Японияда кандай майрамдашат бир азайын айтып берели, лайфхак көрөбүз. Бекеринен Японияны күн чыгыштын мекени, өлкөсү деп аташпаса керек. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Японияда жаңы жылды түнкү саат 12-де эмес, таң атып келе жатканда тосушат. Таң атканда жапондуктар бири-бирин куттуктап, такаре боне деп атаган белек тапшырышат. Бунун ичинде күрүч толтурулган кеме түрүндөгү идиш бири-бирине белекке берилет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми Кыргызстанда белекке бергенде көбүнесе эмнелер берилет бизде? Суроо боюнча калып атат, ар ким негизи өзүнүн каалаганын беришет, же болбосо жаңы жылдык бир жасалгаланган оюнчуктар берилиши мүмкүн, идиштер берилиши мүмкүн, же болбосо таттуулар, көбүнесе таттууларды беришет. Быйыл дагы сиз бере турган белектер кандай болот, урматтуу көрүүчүлөр? Пландап ойлонуңуз, жакындардын көңүлүн калтырбаңыз дейли. Алга карай кеттик, эч кайда алыстабаңыздар. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созулат турчу Пиалагол компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиалагол чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиалагейджи сайтына же Пиалагейджи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлооңуз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Бул вакыттарда биздин студиябызга келчү коногубуз эмнегедир жок. Урматтуу көрүүчүлөр, чалсак албайт, СМС жазсак жооп бербейт, демек уктап атат окшойт. Телекке каршы бизге келебиз деген конокторубуз көбүнесе баягы уйкусунан калып дегенде айткан сөзүнө туруп, эртең менен эрте туруп келишчү эле. Телекке каршы кээ бир адамдарда бир аз жоопкерчилик жоктой сезилип кетет. Канчалаган адамдар күтөт, өзгөчө Кел чай ичели программасынын эрте туруп көргөн көрүүчүлөрү абдан көп. Аларды сыйлап келип койсо сонун болмок эле. Телекке каршы мындан ары эфирге чакыра албайбыз келбеген конокторубузду. А биз болсо эмне дейбиз? Жөн отурбайбыз, улантабыз дагы да болсо. Сиздерге берилген суроону дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу көрүүчү. Жакшы адамга бир сөз деп айтылат экен да. Анан калганын улап жазып коюңуздар. Сиздерден WhatsApp аркылуу жоопторуңуздарды күтөбүз. Биринчи жооп жазганга аракет кылыңыз. Кеттик алдыга. Кубалыктар саат 12-де шампан алып ичерден мурун бокалдарга суу толтурушат экен. Жаңы жыл күнү ал сууну терезеден сыртты көздөй ыргытышат, серпишет кыскасы. Баягы эми суунун төгүлүп кетиши үчүн бокалдарды ыргытпайт, албетте. Бул эски жылдын ийгиликтүү тынч аякташынын белгиси катары сууну төгүшөт экен. Ошондой эле суу Кубада актыктын, тазалыктын жана символу катары болгондуктан мына ошондой эсептешет. Дагы бир салт катары кубалыктар айнек табактарды жерге таштап талкалашат экен. Ар бир талкаланган айнек үйгө береке алып келет экен. Көбүнесе бизде Кыргызстанда бая талкалабайбыз, бирок эски буюмдарды болушунча жок кылганга аракет кылабыз,
мисалы кийилбей калган кийимдер, колдонулбай калган идиштер, же болбосо жана башка эски нерселерден арылып, жаңы нерсеге кадам таштаганга аракет кылабыз го. Билбейм, баарында болбошу мүмкүн, бирок көбүн эсе бизде да ушундай, менде да ушундай. Мисалы жаңы жылга жаңы идиш алганга аракет кылам, жаңы нерселерди жасаганга аракет кылам, жаңы кийимдерди алганга аракет кылабыз. Баягы эски нерседен бир аз арылганга ушул жаңы жыл көбүн эсе жардам берет эмеспи? Балким сиздерде дагы ошондой, же болбосо ушул баягы кандай десек, салттыбы, же болбосо дайыма аткарылып калган нерсени сиздерге да сунуштайт элем. 2024-жылга жакшы нерселерди, жаңы нерселер менен кирип барганга аракет кылабыз. Сиздер да аткарып көрүңүздөр бул нерсени. Ал эми Монголияда жаңы жыл дагы бир майрам катары майрамдалат экен. Ал мал чарба майрамы, ошондуктан уда келген эки майрамда жалаң эттен жасалган тамактар даярдалат экен. Ыр бийдин ордуна монголдор шамдак айлыгын көрсөтүү үчүн түрдүү спорттук жарышууларды уюштурушат экен. Монголдордун да өз аяз атасы бар, бирок ал кызыл тазыл чапан эмес, териден жасалган чабандын кийимин кийип жүрөт экен. Мына ушундай. Аяз ата дегенде эле биз жогоруда айттык, кызыл тазыл кийинген, сакалы узун апапак болгон, колунда таягы бар, башында дагы ушундай кызгылт өңдүү топусу бар, аяз атаны элестетебиз го, мындай белектери салынган баштыгы бар дегендей. Ал эми буларда териден жасалган баягы илгерки биздин кыргыздарда баатырлар деп айтылган го. Мына ушул баатырлар сыяктуу кийинип алышат экен аяз аталары. Мына ушундай абдан кызык экен чындыгында. Ал эми кийинки өлкөдө, мисалы Болгарияда дүйнөдөгү эң романтикалуу жаңы жыл Болгарияда тосуп алышат экен. Эң жакын адамдары менен чогулган майрамда саат 12-ни көрсөтөр замат бардык жарыктар туура 3 мүнөткө өчүрүлөт экен. 3 мүнөт бою караңгыда сүйүшкөндөр эч кимден тартынбай, бири-бирин кучактап жакшы нерселер жасашат экен. Бул мүнөттөрдү болгарлар жаңы жылдык сүйүү мүнөттөрү деп аташат экен. Ал эми жаңы жылды сүйүү мүнөттөрү менен баштаган жуптар жыл бою бактылуу жашашат деген ойдо калышат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, тамаша рубрикасын көрөбүз. Жаңы жылды Румынияда тоскондорду айта турган болсок, бул өлкө өкүлдөрү, жарандары аябай тазалыкты жакшы көрүшөт экен. Жаңы жылда үйлөрүн тазалап чыккандан кийин шыпыргы калактарды эшиктин алдына таштап коюшат дейт. Ал эми дасторкон үстүндөгү ар түркүн тамактар күтүлбөгөн белектерге толгон. Тагыраак айтканда, ар бир тамактын ичине акча, шакек, ачкыч же ачуу, калемпир сыяктуу нерселерди салып коюшат экен. Шакек таап алган адам сөзсүз өз бактысына кезигет. Ал эми калемпир жеп алган киши өмүр бою байлыкка бөлөнүп жашап өтөт деген ишеним бар экен. Сонун экен, шакек таап алса чындыгында мен бактымды табам, же болсо бактылуу болуп жашайм деген ойлор жаралса, көбүн эсе ойлошот болуш керек. Мен ушу калемпирди жеп алайынчы деп, анткени өмүр бою барчылыкта, токчулукта жашайт деген ишеним бар экен да. Демек, көпчүлүгү ушул калемпирди жеп алай деп тилек кылышат болуш керек менин оюмча. Ал эми Португалияда бул өлкөдө эски жылды узатуу салты бар экен. Түнкү 12-ге аз калганда өзгөчө жер үйлөрдү үйдөгү эң улуу кишинин колуна кум саатты, карагайдын сабактарын карматып, эски жылды узатып жаткандай үйдүн арткы эшигин ачып коюшат экен. Ал эми саат 12-ни урганда алдыңкы эшик ачылып, үй бүлөнүн эң кичинекей мүчөсү жаңы жыл болуп кирип келет дейт. Сонун экен, чындыгында. Мисалы үйдөгү эң кичинекей балаңыз эшиктен кирип келгени бул жаңы жыл деп эсептешип бир сонун тосуп алышат экен да. Ошондуктан балким бул нерсе бир жакшы бир салтка айланат экен. Ал эми үйдүн улуусу болсо, мисалы эски жылды узатып аткан адам катары болот экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, эң эскиси ушул жыл сонун жылдардан болсун дейли. 2023-кө деле бир наразычылыгыбыз жок, бардыгы сонун. Кеттик алдыга.
Программабызды улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн чыгышына дем берүүчү болгон дагы биздин Пиала Голд чайы жөнүндө айта кетели. Пиала Голд чайы көрсөтүүбүздүн башкы дем берүүчүсү 1-ноябрдан баштап декабрдын айына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы эскарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Испанияда, урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстанга окшош жактар бар экен да, мисалы жаңы жылды тосууда. Ал жакта бир туугандар бири-биринин үйүн жаңы жыл күнү кыдырышат экен. Мисалы конокко барып дегендей. Бизде да ушундай го, мисалы бир туугандардыкына барабыз, ата-эненикине, жоро жолдоштордукуна, кыскасы мына ушинтип кыдырган жагынан Испания бизге окшош экен. Алар сөзсүз баягы белектердин ичинде бир шампан жана таттуу болгон свет белек кылышат экен. Бизде деле ошондой сөз түрдө таттууларды көтөрүп барабыз дегендей конокко барарда. Саат туура 12-ни көрсөткөн маалда ар бир испан 12 даана жүзүмдү жегенге шашылат экен. Жүзүмдүн данектери жаңы тилектин орундалышына алып келет. Жүзүмдүн ордуна коорулган жумуртка же кургатылган өрүк жесе болот, себеби мунун баары алтын тыйындарга окшош деп эсептешет экен. Бул жагы бир аз бизге окшошпойт экен, биз бир нерсени жеп, ал жакшылыктын нерсеси деп көп нерсе ойлоно бербейбиз го. Жүзүм жеткен, жүзүмдүн өзгөчө данегин алар ошентип ойлойт экен. Баягы жүзүмдүн данегинде, жумурткада жана эмнеде дедим азыр? Жана кургатылган өрүктө ушул ийгилик жакшы нерселер бар, алар тыйынга, алтын тыйынга окшош деген ойлорду айтышат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер анда биз менен бирге болуп аткан ар бир көрүүчүбүзгө дагы бир жолу чоң саламдар жана жаңы жылды жакшы тосуңуздар деп бул музыкалык чыгарманы арнайлы кабыл алыңыздар. Гүлназ Чыныбек кызы жана Дайыр Исмадияровдун аткаруусунда болду бул чыгарма. Клибинде болсо жалаң өзгөндүк ырчыларды клипке тартышкан экен жана өздөрү дагы Өзгөн районунан болушат. Эмне деген бир шернелери бар эле, социалдык тармактарга жүктөп калышат го. Өзгөндүк ырчылар, ушунун бардыгы аталышын унутуп атам, бирок өзгөндүк өнөрпоздор беле ушундай сыяктуу бир шернелери бар, чолуп турушат. Жана мына ушул клипке дагы жалаң өзгөндүктөр тартылганын көрө алдык. Ал эми көрүүчү биз болсо нидерланддыктар жаңы жылды кандай тосушат? Алар жөнүндө айта кетели. Мында шампан ордуна бокалдарга эң популярдуу жаңы жылдык суусундук болгон слем ичимдиги куюлат экен. Ал биздин сүттүү чайга окшош экен. Мына сырткары нидерланддыктар эски жыл менен бардык жаманчылык чыгып кетсин дегенсип, эски эмерек, кийим-кечектер, идиш-аяктарды ыргытууга шашылышат экен. Ал эми 1-январдан тартып жаңы кийим-күйүү жакшыртылат экен. Мен ушул нидерланддыктарга окшойм, анткени ошо эски нерседен арылып, жаңы нерсеге несе ашыгам да, жаңы нерседен баштайлы деген сыяктуу. Сиздерге да сунуштайм, бир эски нерсени ырытканда менде бир жеңилдик аябай сезилет. Нидерланддыктарга окшоп биз дагы жаңы нерсе менен баштайлы жаңы жылды. Азыр болсо кийинки рубрикабызга кезек беребиз. Англияда, урматтуу көрүүчү, чоң кичинесине карабай бардыгы Аяз атага кат жазышат экен. Анан алар кат жазгандан кийин күйүп жаткан отко салып жиберишет экен. Кат күйүп кетпестен мор аркылуу учуп чыгып Аяз атанын өзүнө бараарына ишенишет экен. Мындан сырткары Англияда бири-бирине баасы бирдей болгон билектерди тапшыруу туура деп эсептешет экен. Бизде көбүнесе балдарга кат жаздырабыз,
Аяз атага кат жазып, эмне белек алгылары келет, болсо кыялдарын жазышат. Эми аларда дагы да эле болсо, чоң адамдарда дагы ошол ишеним бар экен, Аяз атага жетет деген. Анан алар мына ошол катты жазып туруп, күйүп жаткан отко ыргытып коюшат экен дагы, моор аркылуу ал Аяз атага жетет деген ишенимдери бар экен. Эң сонун баягы кыялданууга унутпагыла деп коет го, кыялданыш керек дайыма деп коет. Ошол эле сыңары сиз дагы баягы кат жазып, эмне десек, отко салып жибербесеңиз дагы кыялданыңыз. Аяз ата болобу жана башка учурларда сөзсүз түрдө кыялдар орундаларына ишенели. Ал эми жыйынтыктарды чыгарып коелу, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден келген жооптордон жакшыга бир сөз, жаманга 1000 сөз деп бизге туура жоопту жиберген 541 менен бүткөн абонент туура жазыптыр. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз, урматтуу көрүүчү, 101 салып беребиз. Ал эми бүгүн сиздер менен мен Айпер Адам болдум. Сиздер менен коштошпойм. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.